Мен бүгүн тойдо жүрөм. Эми бүгүнкү тойдо эмес кеп, бүгүнкү той башка тойлорго караганда башкача. Бүгүнкү тойго тиешелүү эмес, бирок жалпы эле ушу кыргыздардын ушу той өткөрүү бир маданиятын кеп кылалы. Бүгүн Аскар Салымбеков айтып кетпеди, ошо тойлордун форматын өзгөртсөк болбойбу депчи. Анан биринчиден мына мондай сыяктуу тойканалар абдан көбөйдү. Абдан көбөйдү. Ошо тойкана салган эле киши башка деле бизнес албай калды, жалаң эле тойкана. Ушу кыргыздардын той бергенине көбү ар кандай көз карашта да. Кээ бирөө айтат, берсе берсин да, акчасы болгон үчүн берип атышат да. Эми ушу тойлордо эле жолугушуп калбадыкпы, тойлордо учурашып атабыз, тойлордо ушу туушкан менен алака болуп атабыз, бир мамиле түзүлүп атат, бир коммуникация, социализация болуп атат депчи. Бул тойлор болбосо такыр эле көрүшпөй калмак экенбиз деп. Башкалар айтат, ушул тойлор абдан ушу финансылык бир грамотностун, сабаттуулуктун жоктугу, ошондуктан тойлорго абдан көп акча короп, кредит алып той беришип, анан өзүбүз чет өлкөлөргө ошо кредитти жабуу үчүн миграциялап кетип атабыз дегенде ойлор бар. Силер кандай көз караштасыңар, ушу кайсы пикирге кошуласыңар? Менин оюм боюнча, экономикабыз жакшы көтөрүлсө, экономикабыз көтөрүлгүчөктү, ушу тойлордун форматын өзгөртүп, бир аз дагы мындай экономныйраак кылып, акча көп кетпегендей кылып өткөрүп турсак, андан кийин акчабыз ашып, ташып, ар бир өлкөнүн, ар бир ушу үй бүлөнүн бюджети бир профицит болуп калса, ошондо балким бир аз ушундай бир шаң шөкөт мааракелерге жумшасак деле туура болот деген ойдомун. Силер өзүңөрдүн оюңарды билдирип койгула, достор.